7 февраль күнү президентке караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын бүтүрүүчүлөрүнүн ассоциациясы билим берүүнүн сапатын жогорулатуу Кыргызстандын өнүгүүсүнүн негизи аталышындагы тегерек стол өткөрүп, бир катар саясатчылар, жогорку окуу жайлардын жана министрликтердин өкүлдөрү менен бирге талкуу жүргүзүштү. Мамлекеттик башкаруу академиясын аяктап, азыркы учурда бүтүрүүчүлөр ассоциациясына төрагалык кылуу менен бирге, ал окуу жайда студенттерге билим берип жаткан Телек Оркунчиевдин айтымында, алар билим берүү тармагында бир катар долбоорлорду ишке ашырып, мамлекеттик башкаруудагы адистерди даярдашат. Негизги маселе мамлекеттик башкаруудагы адистерди даярдоо. Ошол адистерге жаңыдан билим берүү, кайра окутуу, ошолордун укуктарын кароо маселелери бүгүн каралып атат. Ошонун алкагында андан башка да кесиптик, ошо башка тармактарга, экономика, мисалы башка кесиптерге керектүүлүүчү маселени да бүгүн талкуулап, ошо атайын мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн, ошол тармактагы адистерди чакырып, ошол маселени көтөрүп, ошо кайдыгер карабай бул маанилүү экендигин билгизип, ошо атайын чогулуп отурабыз бүгүнкү күндө. Бүгүнкү иш чарабызда Ал Азимович Карашевдин дагы ролу абдан чоң, себеби ал киши дагы келип, ошо бизди колдоп, маселени чогулуп эме кылалы, айтып бере турган жерден айтып берейин деп абдан кызыгып, ошого баа берип атабыз. Бүтүрүлүп кеткен бүтүрүүчүлөр дагы бар бүгүнкү күндө. Тажрыйбасы мол. Көлдөн бери келиштик, Караколдун мурдагы мэрі келди. Ошо башка шаарлардан болушунча келип атышат. Ар кайсы тармакта бүгүнкү күндө академияны бүтүргөндөр, мисалы магистранттардын саны 10 миңден ашык. Иш чаранын максаты билим берүү системасынын учурдагы абалы, адистерди даярдоо, билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, кадр саясатынын ырааттуулугун камсыздоо жана эмгек рыногуна басым жасоо маселелерин талкуулоо экени айтылды. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө тажрыйбасы зор, мамлекеттик жана коомдук ишмер Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты Аалы Карашевдин айтымында, азыр жумуш менен камсыз кыла ала тургандай кесиптерге багыт албаса, алган дипломдор колдонулбай калган учурлар көп. 10-15 жыл баарыбыз тең ошол юрист болобуз, экономист болобуз деп эле жаңы окуу жайлар ачылып, анан ал жерде ушу кесиптин ээлери болду. Бүгүн алардын баары тең өзүнүн ордун таппай, диплому бар, бирок жумушун кесиби боюнча таппай жүргөндөр да көп да. Анан кийин медицина тармагын алсак, стоматологдор жакшы алат экен деп, аларга мисалы үчүн көпчүлүгү ал жака барды. Бүгүн канчасы жумуш жүрөт. Ал эми бүгүнкү күндө IT специалисттерибиз деп, ошол веб дизайнерлерибиз, программисттер керек болуп атат деп, жаштардын көпчүлүгү ошол жака көңүл бурулуп атат. Бүгүнкү күндө ооба керек. Мындан 5 жылдан кийин алар керек болобу, болбойбу? Ошол жумуш менен камсыз кыла алабыз, кыла албайбызбы? Мына мында дагы чоң маселе болуп атат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушул баардык жагын бир талкуулай тургандай бир аянтча түзүлүп, бир коммуникативдик бийик деңгээлде бир кеңеш дейбизби, түзүлүп ошол жерде мамлекеттик органдын өкүлдөрү, жогорку окуу жайлардын, орто окуу жайлардын өкүлдөрү, ошондой эле коомчулуктун өкүлдөрү болсо, анан эң негизгиси ошол жумуш бере турган жактан да болсо, же болбосо бизнес ассоциацияларынын да өкүлдөрү болуп, анан талкуурап бир мындай бир стратегияны иштеп чыкса да алдыгачы, мына бизде 5 жылдан мындай кесипке бизге керектүүбүзгө мокташ болобуз, 10 жылдан мындай болот деген алдын ала бир ошону менен бир кандайдыр бир багыт берсе да, ошол эле жогорку окуу жайларынан баштап, ошол биздин жаш мектептин бүтүүчүлөр да жаштарыбызга да берсек да багытты. Ошондой эле Аалы Карашевдин айтымында, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди даярдоого өзгөчө көңүл коюлуп, кесипкөй жана компетенттүү кадрларды чыгаруу кажет. Азыр эле мына презентациядан көп болдук. 2013-17 жылдарга мына ошолорду даярдоо боюнча, каерда даярдоо боюнча, квалификациясын көтөрүү боюнча атайын программа иштеп келген. 6 жыл өттү, кайра жаңы программа иштелген жок да. Мындан бери 10 жыл мурда мамлекеттик заказ деген атайын түшүнүк кирилип, биздин бюджеттен акча бөлүнүп, ошону бир системалуу түрдө даярдоо курстары дагы болуп келген. Же болбосо ар бир 3 жылда ар бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер өзүнүн квалификациясын көтөрүп туруш керек деген дагы мыйзам чегинде каралган болчу да. Мында деген эми 3 жылдын ичинде көп өзгөрүү болот да. Мыйзамдар өзгөрөт, жоболор өзгөрөт деген нормативдер өзгөрөт. Анан мына ошону иштеп келип мына акыркы бир 3 жылда салыштырмалуу алып келгенде ошо квалификациядагы презентация көрсөттү. Бир 3000-4000ден жыл сайын өткөзүлүп кетсе, азыр 200-300дөн гана өткөзүлүп калып атат да. Башкаруу академиясынын бүтүрүүчүсү катары жыйынга катышкан Рахат Талканбаеванын айтымында, балдардын мектептеги окуучу кезинен эле жөндөмдөрүн байкап, аларга кесип тандап берүүгө жардам кылуу кажет. Ал эми жогорку окуу жайлары убагы келгенде окуучулардын арасынан бюджеттик негизде окутуу үчүн мыктыларын тандап алууга мүмкүнчүлүк болмок.
Андан тышкары кайталанган предметтердин ордуна кесипке басым жасалса жакшы болмок деп эсептейт. 9 классты бүткөндө эле балдардын баары тең эмелерге кетип атат да, орто билимде эмесине колледждерге кетип атат. Ал колледжде деген ошол эле предметтерди, философияны мисалы бир жыл окуса, ошол эле анан жогорку билимге өткөндөн кийин эле ошол философияны кайра эле окуйт дейм да. Мүмкүн ошол убакытты алар деген ошого коротпой философия окуу боюнча, мүмкүн уже башка жанагы өзүнүн спец предметтерине, жанагы профориентация эмелерине өткөзсө жакшы болот го депчи. Аталган академиянын студенттери мамлекеттик мекемелерде иштеп жаткан бүтүрүүчүлөрдөн сурамжылоо жүргүзүп, окуу жайдагы билимий жардам бергени же бербегени тууралуу билишкени маалым болду. Андан сырткары мамлекеттик кызматтарда жетекчилик кылгандардан студенттердин кандай жөндөмүнө жана көндүмдөрүнө маани коюшарын сурап көрүшкөнү презентация аркылуу айтылды. Ошондой эле бүтүрүүчүлөр ассоциациясы алдыда билим берүү жана адистерди даярдоо тармагында активдүү иш алып барарын белгиледи.